Саламатсыңарбы менин сүйүктүү окуучуларым. Силер менен мен Нарын шаарындагы номери 4 Эсенгул Ибраев атындагы орто мектебинин кыргыз тили адабияты мугалими Арбачиева Кенжайым Батыркановна. Бүгүнкү темабыз сырдуу жана кереметтүү обон деп аталат. Чыңгыз Айтматовдун Жамиля повестинен экинчи сабагыбызды баштайбыз. Сабактын максаты: бүгүн балдар силер повесттен Жамиля менен Даниярды табыштырган улуу сүйүү жөнүндө, ал сүйүүнү чагылдырган керемет обондун күчү жөнүндө билесиңер. Өз алдынча эркин ой жүгүртүүгө, өз оюңарды далилдер менен айта билүүгө үйрөнөсүңөр. Автордун өзгөчөлүгүн, адамдагы руханий сулуулукту баалоого, жаратылышты сүйүүгө тарбияланасыңар. Келгиле балдар, өтүлгөн сабак боюнча кайталоо үчүн суроолорду берейин. Мен силерге бул суроонун баарына жооп бере алат деп ишенемин. Жамиля повести качан жазылган? Повест кайсы жыйнакка кирген? Чыгарма кандай сыйлыкка татыктуу болгон? Чыңгыз Айтматов орус жана кыргыз тилинде бирдей жаза билгендиктен, бул повестти алгач кайсы тилде жазган? Чыгарманын алгачкы аталышы кандай эле? Француз жазуучусу Арагон кандай баа берген? Повесттин стилдик жаңылыгы кайсы? Повест кандай сынга кабылган? Рап менен өйдө чыга баштады. Жарадар бутуна күч келип, аксай баштаганда, биз аны кандай азапка салганыбызды так ошондо түшүндүк. Даниярды тамашалайбыз деп, Жамиля экөөбүздүн карала кап менен болгон кырсыктуу окуябыздан кийин Даниярдын таарынычы, ызасы жазылдыбы, биле албай бушайман болдук. Чиркин, ошол түн бөтөнчө жаралгансып эң эле көрктүү болду. Жайдын толгон кезиндеги август түнү. Асмандагы жылдыздар алыста турганы менен ар бири өңүнө чыгып, алаканга салгандай. Ушундай түндө жол жүргөн кандай жакшы. Адам деген тилдүү, жандуу болсо, анан табигаттын ушул көрүнүшүнө жооп бербейби? Адегенде Данияр мурункудай эле үнү кысталып батына бербей акырын баштады. Бирок бара-бара үнү улам ичтен күч алып, аршын кең таштап, чабыты толгондо капчыгай ичи баштан аяк жаңырып, алыскы аскалар Даниярдын обонун 2-3 кайтара улантып жатты. Анын үнүн дагы да чыйралып, күчөй баштады. Ошондо шаңшып созолонгон үнү гана эмес, Даниярдын обонунда болгон жалын менен чексиз мээрим адамды таң калтырып, жакасын карматты. Ушунун өзү эмне экенин, аны эмне деп айтаарымды билбедим. Ырчынын көмөкөйүнөн чыккан үн элеби? Же болбосо андан башка жүрөктүн өзүнөн ургуп төгүлгөн дагы бир нерсе барбы? Ал өзү эмне? Ал эмне адамдын жанын эритип, ой кыялын ойготкон? Азыр да айта албайм. Атаганат, колдон келсе кагазга жазып отурбай, бул укмуштуу обондун өзүн салып берсем кана. Ушул күндөн тартып биздин турмушубузга бир укмуш жаңы бир нерсе кошулгандай болду. Эртең менен кырмандан жөнөгөндөн тартып, станцияга келип, кайра жолго чыкканча Капчыгайга качан жетер экенбиз деп, Даниярдын обонун угууга ынтызар болчубуз. Күн өткөн сайын Данияр менен Жамилянын ортосунда сырдуу мамиле жарала берди. Жамилянын жүзүнөн дайым бир ой кетпей, өткүр көздөрү эми иштен муңдангансыйт, кайра туруп, жакшы бир нерсеге ичи жылып, сүйүнгөнсүйт. Даниярдын обону менен кошо келчү түшүнүксүз
толкундануу күтүүсүздөн менин башыма да бир ой алып келди. Мен булардын сүрөтүн тартам, дедим. Бирок булардын туюк мамилеси эмне менен аяктары түшүнүксүз болуп жүргөндө күтүүсүздөн Садыктан кат келди. Катта Садык 1-2 айда келип каларын, госпиталда дарыланып жатканы айтылыптыр. Адамдын турмушу эмне үчүн мынча татаал, мынча түшүнүксүз болот? Жамиля үчүн өтө кыйын тандоо жолу Садыктын каты менен кошо келгендей болду. Данияр Жамиляны армандуу карады. Жамилянын өңү кубарды. Акыры Жамиля өз сүйүүсүн, өз бактысын тандап, биздин үйдөн, биздин айылдан биротоло кетти. А мен болсо алардын сүрөтүн тартып, боекторум менен Даниярдын обонун, Жамилянын жүрөк отун кайра жаңылай бермекчимин. Балдар сабакты жыйынтыктап бышыктайлы. Даниярдын обонунун ары жагында катылып жаткан сыр бул анын Жамиляга сүйүүсү, жашоого, мекенге, жаратылышка болгон сүйүүсү экенин билдик. Даниярдын обонунан кийин Жамиля менен Сейит жашоону сүйө билүүгө, улуу сүйүүгө жол салган адамгерчилик сапатты баалоону көрсөтүштү. Данияр менен Жамилянын мамилеси аркылуу сүйүүнү баалоону үйрөндүк. Тема боюнча өзүңөрдү баалагыла. Мага жакты себеби, жаккан себебин жазасыңар. Мага жаккан жок себеби, мен үчүн кызыктуу болду. Келгиле балдар, үйгө тапшырма алалы. Силер Жамиля аттуу көркөм фильмди көргүлө. Жамиля менен Даниярга мүнөздөмө бергиле. Сейиттин кийинки тагдыры кандай болду деп ойлойсуңар? Өз оюңарды жазгыла. Фильм тууралуу ой пикириңерди да жазгыла. Анда эмесе сабагыбызды жыйынтыктайлы. Саламатта калгыла балдар. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат.